Саламатсыздарбы, Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү. Мен Эрмек Аттокуров, азыр студияда цензурасыз сүйлөшөбүз. Ал эми бүгүн сүйлөшө турган сөзүбүз бул жаңы кабыл алынып жаткан салык кодекси. Ошол салык кодексинде кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Ошол тууралуу маек кылабыз. Белгилүү болгондой, коомчулукта ушул жаңы жылдан баштап ишке кире турган салык кодексинде түшүнүктөр болуп, же айрымдар түшүнбөстүктөнбү иши кылып толкундоолор, нааразычылыктар болуп атат. Ал эмес айрым соода түйүндөрү, же болбосо жанагындай базарлардын сатуучулары, ал жерде иштеп жаткан ишкерлер нааразычылык акцияларына да чыгып жатышат. Эми чындап эле жаңы кабыл алынып аткан салык кодекси ушунчалык кооптуубу жарандарга? Ишкерлерге чындап эле кыйынчылык алып келеби? Сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биз Кыргыз Республикасынын салык кызматынын атайын салыктарды, салык режимдерин көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Мурат Жамакеевди чакырдык. Куш келипсиз студиябызга. Азыр жогоруда айтылгандай эле бардыгыбыз коркуп жатабыз. Коомчулук негизи дүрбөлөңгө чыгып атат. Салык кандай болот? Мисалы буга чейин ишкерлерге өтө жеңил болгон. Өзү ишкердүүлүк жүргүзүп аткан районго барып туруп, өзүнүн патентин алган, 1200 сом тегерегине, ошол менен ишти жүргүзө берген. Бул жагы менен салык да төлөнгөн, социалдыктагы төлөмдөрдүн баардыгы ошонун ичинде болгон. Эми азыр атайын аппараттарды, эсептөөчү аппараттарды алыш керек деп атат. Дагы бир салыктын пайыздык төлөмдөрү дагы азайып көбөйүп атат деген да түшүнүктөр бар. Ушул боюнча кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Эми азыркы тапта патент жоголгондо жеке ишкерлер, кичинекей ишкерлер кандай абал менен иштеп башташат? Саламатсыңар. Салык кодексинде жаңы редакциясында патент калып атат. Бирок патентти эми баягы Каминдин чечимине чечилет, кайсы патенттер калат депчи. Азыр сиз айтып кеттиңиз, баягы коомдо көп баягы нааразычылыктар болуп атат деп атабыз. Баягы бул эми жаңы баягы кассовый аппарат коюлат дегенде көбү мындан коркуп атат да. Кассовый аппаратты коюп, баягы оборотун көрөлү деген нерсе болуп атат бул жерден. Муну айта кетсек, базардан айталы, например, бир проходто дейли, бир проходто 5-6 соодагер турат. 5-6 деп атабыз. Болжол менен. Эми ошо 5-6-нун выручкасы ар кандай. Бирөөнүкү күнүнө 10 000 болуп калат, бирөөнүкү 20 болуп калат, бирөөнүкү 30 000 болуп калат. Бирок ошо проходто сиз айтып аткандай патент төлөнгөн суммасы бир баарына теңчи. Демек 10 000 сом тапсаң деле, миллион сом тапсаң деле, 1000 сом тапсаң деле, патентиң 1000 сом. Патенти 1000 сом. Мындай орточо эме менен айтканда. Ошол жерден эми президентибиз айтты, указ чыгарды. 8 миллионго чейин оборотун болсо, такыр эчтеке салык төлөбөгүлө деп атат. Бирок кассовый аппаратты колдонгула деп атат да. Зарылчылыгы? Зарылчылыгы биз ошо 8 миллионду аныкташ үчүн кассовый аппарат керек да. Ошо бирөөнүкү 10 000 сом болуп атат, бирөөнүкү 20 болуп атат, бирөөнүкү 30 болуп атат, 30 миллион болуп аткандыкы деген ошондо 8 миллиондон ашып кетип атпайбы? Ал деген эми ошо 8 миллионго чейин төлөбөй, 8 миллион ашканын төлөсүн деп атат да. Элдер болсо баягы соодасы аз болуп атса коркпой этпеле кассовый аппарат менен колдоно берсе болот. 8 миллион бул жылына 8 миллион. Жылына 8 миллион. Жылына 8 миллион. Эми бул менен алып караганда тескерисинче, мисалы азыр биз өзүбүздүн коомдун менен алып карай турган болсок, 8 миллионго оборот кылган, мындайча айтканда, ишкерлер өтө эле аз. 8 миллиондон ашыгыраак. Мисалы ошол эле базарларды алалы, таза кирешеси. Бул таза кирешеси 8 болот атабы же жалпы айланган акча? Айланган акчасы обороту 8 миллиондон өйдү. Азыркы күндө эле патент деп атабыз, мына ыктыярдуу патент добровольный. Анын деле порогу 8 миллион. 8 миллиондон өйдө болсо, булар эндес төлөш керек. Бул патент менен иштебеш керек. Азыркы күндө 8 миллиондон ашып калса, биз барып туруп, 8 миллион аштың, сен деген уже общий режим менен иштешиң керек. Эндес кошо төлөшүң керек деп туруп, жумуш алып барып кое алабыз, мындай ачыкындачы. Бирок базардагылардыкын деген аныкташ үчүн 8 миллиондон аштыбы, ашкан жокпу, ошо контрольный касса аппарат коюп туруп, анан айтып атабыз да, 8 миллионго чейин ишиңерди алып баргыла, төлөбөгүлө эчтеке. Андан кийин 8 миллиондон ашса, анда салык төлөйсүңөр деп атабыз. Маселе мындай болуп атат да, эми ошол 8 миллионго чейин соода кылгандарды, же болбосо 8 миллионго чейин ишкердүүлүгүн жүргүзгөндөрдү ала турган болсок, бул негизинен эле
ушул соода тармагында, чекене соода тармагында иштегендердин көпчүлүгү эле ушундай болсо керек. Жанагы дүкөндөрдү алалы, кичинекей биз баягы павильонда көрүп албадыкпы? Же болбосо жанагы базарда 1,5-2 метр арендага алып иштеткен жерлерде 8 миллионго жетпейт да. Бирок аларды биз патенттен бошотуп атабыз, салыктан бошотуп атабыз. Бул менен тескерисинче мамлекет салык кирешеси азайып калбайбы? Мисалы илгери ошол патент төлөгөндөр бошоп калды да. Биз ошону айтып атабыз да. Патенттен азыр түшүп атканы жылына 3 миллиард сом. Ошо 3 миллиард сом түшпөй эле койсун деп атат да. 8 миллион ошо патенттерди албай эле болду деп атат. Өкмөт. Бияктан болсо оптом бирөө жазып атса, электрондук счет фактура жазса, ошо жагынан карап алабыз бизчи. Патентке жазып койгондо баягы патент кийин мында отчет бербейт да, билесиз дагы. Отчет бербейт, эчтекени кылбайт. Ошон үчүн баягы көп нерселер ошол жак менен кетип калчу да. Көп нерселерди көп мындай ачык иштеп, таза иштегендер көп келип айтчу, мен, например, эшик алып келип атам дейт. Эшигимдин мындай өзүнүн себестоимости, например, 20 000 болуп атат. Алып келип растармошка кылып сатып атам. Бөлөк бирөөлөрдү карасак, например, ошондой эшикти деген бир 15 000 сатып атат. Бул кандайча деген маселе да. Анда алып атса тиги деген таможнядан может төлөп өтүп кеттиби, мындай кайда бир жол менен алып келген деме болуп атат. Бул анткени отчет берген жок да эч. Орусча айтканда сервис схема. Сервис схема болуп атат да бияктанчы. Бул жерден болсо азыр эми дүйнө жүзү баары тең эле баягы астка жылып атат. Век цифровизация деп атабыз. Биз салык кызматына баягы фискалдаштуу болуп атат. Ошол жерден биз баягы карап туруп, оптом сатып атса, алар счет фактурасын берсе, электрондук товарно-транспорт накладнойун берсе, мынча товар келди деп, ошо жаран эменикин салык төлөшүнүкүн көрүп атпайбызбы? 8 миллионго чейин деп атабыз. Ага чейин эч кимди тийбей деп атабыз. 8 миллиондон ашпаса анан айтабыз да, сеники 8 миллиондон ашыптыр. Сен уже налог төлөшүң керек экен деп. Менин соодам 8 миллионго ашкан жок. Менин кичинекей бир күркөм бар. Ошол жерден соода кылып атам, 8 миллиондон ашкан жок. Мен ККМ аппаратын колдонуп атам. Колдонуп атам, бирок ар бир мисалы жанагы бизде 2 сомдук, 3 сомдук момпос саткан учурлар болот. Анын баарында мен аппарат аркылуу өткөрүп атам. Эми ошол мисалы 1 сомго момпос сатсам, аппараттан өткөндөн кийин мен ошого баланча пайыз салык алынбайт экен да. Алынбайт. Бул Анткени мындай түшүнүк бар да, аппараттан өткөн ар бир акчага, ар бир каражатка 1 сом болобу, 10 сом болобу, анын белгилүү бир пайызы 0,2% болобу, же болбосо 2% болобу автоматтык түрдө салыкка кете берет деген. Азыр ошондой түшүнүк бар. Бул түшүнүк ба туура эмес, бул айтып атабыз. 8 миллиондон ашып калса анан ошондон төлөп баштайсың деп атат. 8 миллионго чейин баскылай бергиле, иштей бергиле деп атабыз. 8 миллиондон ашса анан төлөйсүң деп атабыз. Эми мындайча айтканда 8 миллионго чейинки соода кылгандар же болбосо ошо 8 миллионго чейинки аралыкта кызмат көрсөткөндөр толугу менен 100% салыктан бошотулуп атат. Касса аппарат принимать эметсе, колдонсо. Эми кабыл албай койсом эмне болот? Мисалы мен күркөмдө жок деле кабыл албай койдум. Кандай атайын өзүңүздөрдүн ыкмаңыңыздар барбы? Мындай бир жоопкерчиликке тарткан. Кандай сиз анда деген баштатып койсом мисалы, соодагер. Сиз баштыңыздан тарттыңыз, бирок кайсы режим менен иштеп кыласыз анда? Баш тартканда сиз деген эгерде единый налог болуп калса, бул жерде мыйзам түрүндө сиз контрольный касса аппарат колдонушуңуз керек болуп калат да. Общее основанияда болсо да мындайда кодексте азыркыда эмес, жаңыда эмес, мурдакы эле кодексте бар болчу. Бүт эме акча төлөмдөр менен соода кылсаң, накталай акча менен контрольный касса аппарат колдонуш керек деген. Буга чейин эле бар. Буга чейин эле бар. Кодексте, азыркы действующий кодексте бар. Илгери эле бар болчу ал кодекс. Бирок колдонуш эмес. Бул колдонгондо биз айтып атпайбыз. Бул деген өзүнчө эме менен, токтом менен бекилген. Кайсы учурда ким ошо касса колдонгон графиги бар болчу да. Ошо менен колдонуш керек дегенчи. Буга чейин перечень мындай бошотулган перечень бар болчу. Буга чейин сен колдонбосоң болот. Буга чейин болот, мөөнөттөр жазылган болчу да. Ошо мөөнөттөр менен келе атабыз да азырчы. Белгилүү мөөнөт өткөндөн кийин 100% колдонуш керек. Колдонуш керек деген бул мурда эле бар болчу. Эми бул жана кызматты көрсөткөндөрдү айтып атабыз. Азыр мисалы жөнөкөй эле маршрутка. Мен мисалы маршруткага токтоттум, түштүм, 15 сом бердим. Отуруп алдым. Эми азыр ошол маршруткага түшкөндө да ККМ иштетиш керек болуп калбайдычы? Мындай маршрутник деген, сиз айткандай налог төлөбөйм десе,
ККМ колдонуш керек. Негизи эми дүйнө жүзүн карайлы, чет өлкөлөрдө карасаңар, маршрутка түшсөңөр, менин иним иргели эле Прибалтикага каттачы. Ошол эле айтчы. 10 жыл мурун эле ошо Прибалтикадан кирсең, чек тытып берет дечи. Чек берет. Биз эми азыр кичине астыга жылыш керек да, баарын тең бүт обороттун баарын тең көрүш керек. Канча биздин акча оборотто жүрүп атканын көрө алабыз. Кийин статистиканын баары тең чыгат бияктанчы. Нандын баасы канча экени билинет кийин. Каякта кымбаттап кетти, эттер кандай, мындай статистика комитет каршы чогултуп атпайбы? Кийин ошонун баары тең эле налоговыйдан алса болот, ошонун баары тең элечи. Анткени налоговыйда ошо нан мынча сом, бияк мынча сом деп туруп программа бар да азырчы. Ошо менен иштеп туруп таап алабыз да аяктан. Ошо Россияны деле карасак, Россия деле айтып атпайсызбы? Баарын көргөздү, Мишустун өз убагында жакшы политиканы жүргүздү. Ошо кезде айтчы да, баягы пандемия болуп атканда чыгып туруп главный самврач айтып атат да. Үйдө отурбайсыңарбы? Силер деген эмеге чыгып кетип атасыңар паркка, эс алганы. Анын баары тең караса деп статистикадан ошо мангалдар көбүрөөк сатылып баштаптыр, эттер көп сатылып баштаптыр, көрүнүп атат да. Ошо статистикадан көрүнүп атат да, эмне көп сатылып аткан. Ошо эле Казакстанда статистикасын карасаңыз, баары тең эле каяктан эмне болуп атат, эмне көп урулуп атат, көрүнүп турат. Суроо талап эмнеге болуп атат? Кайсыл нерсе азыркы талапта эчтеп аткандай суроо талабы жок туруп калып атат. Эми мунусун алалы. Бул менен биз жанагы ишкерлер деп айтуудан алыспыз. Жан сактаган алып сатарлар. Мисалы азыр бизде жумушсуздукта иштей албайсың, анан эптеп бир жерден 4 килограмм алма алып базардан, анан тротуардын жээгине кайра ошо 4 килограммдын үстүнө 20 тыйындан кошуп, 2 сомдон кошуп сатып аткандар бар да. Алар кандай болот? Биз алардын баарын ишин токтотуп салсак, биз аларга жумуш менен камсыз эте албайбыз да. Жок, аларга азыр вообще эч ким мындай тийишкен жок. Аларга ККМ колдонуу кереги жок да. Бул жерден өзүнүн жанын сактап атат, сиз айткандай. Мисалы ошол эле тачка түткөндөрдү коелу. Тачка түткөндөргө кассовый аппарат кой деп кантип айтабыз? Ал койбойт. Бул жерден болсо жанагындай соода сатык болуп атпайбы? Основной соода сатык бул жерден өзүнүн местосы бар. Определенно ошо павильону бар, контейнери бар, магазини бар. Ошонун баары тең алып коюш керек болуп атат. Эми сиз айткандай беркинде өзүнүн жаңынан сактап аткан эмелерге эми ал требованияны койсок. Айыл жер кезинде азыркы тапта ошол транспорт кызматын көрсөтүүлөр дагы азыр Бишкектеги жогоруда салыштырган категориядагы адамдар да. Мисалы эски уску машинаны алып алып, эптеп 2 айдын ортосунда 4 сомдон киши ташып, образын айтканда, ошон менен эптеп бензинин куюп, үйүнөн нан алып келип атат. Алардын баарын ККМ менен камсыздоо же болбосо милдеттендирүү менен биз кайра эле кайсы бир категорияны жумушсуз калтырып койбойбузбу? Жок, эми ККМди айтып атпайсыз. ККМди биз азыр бүгүн дагы 2-3 жерден түшүндүрүп кетип бардабыз бул боюнча. Контрольный касса аппараттарды эми баардык эле жарандардын телефондору бар азыр. Баардык эле мындай андроидтер. Андроид бир 90% населениеде андроид. Эми ошого айтып атабыз да, салык кызматы бекер көчүрүп берели деп атабыз. Атайын программа, программаны бар, приложение бар, ошону көчүрүп берели деп атабыз, мынакей кой деп. Сиз жанагы ошо айыл жөнүндө айтып кетип кетиңизби? Мына алыскы региондордо ошол эле патент алып иштейт ал. Азыркы күндө патент алат баары бир. Патент албаса баягы мыйзам жегинде баягы патент жок деп штраф салып коюшат маалы. Эми ошо патентти төлөбө деп атабыз да бизчи. Сен канча таап атасың, эмне кылып атасың, патент төлөө, бирок контрольный касса аппарат кой деп атабыз. Эми баягы аяка жарандарга баягы сроктор кийинчерээк кетет, 2022, 23, 24 жылга чейин. Баягы алыскы региондо азыркы этаптагылар бул Бишкек менен Ош шаарлары болуп атат да. Чоң шаарлар. Эми азыр мисалы сиз менен сүйлөшө келсек, салык кодекси өтө эле бир жеңил, анан жакшы болуп атат. Эми коомчулукту карай турган болсок, бир кооптуу, коркунучтуу нерсе болуп атат. Ушул жерден суроо пайда болот да, эмне үчүн ошол салык кызматы, министрлер кабинети алдын ала маалымдап, же болбосо кандайдыр бир коомдук талкуу кылбай, мындайча айтканда топ бет эле түшүп калып атат. Биз оруста сөз бар го, жанагы билбеген нерсеңден корко бересиң депчи. Ушул себептен азыр бизде коомчулукта бир өтө бир көйгөй болуп атат да. Буну алдын ала бир элге жарыялап, ошол эле теле эфирлер бар. Азыр социалдык тармактар өтө бир өнүккөн.
ушул жерлерден элге жарыялап салык кичинекей ролик тартабы же болбосо атайын мына сизге окшогон кызматкерлер адистер келип ушул массалык маалымат каражаттары аркылуу түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн жок? Түшүндүрүү иштерин бар тең жүргүзүп атат, айтып атпайбыз. Бул деген контрольный касса аппараттын жанагы перечинде атпайбызбы? Бошотулган перечиндерди мына келатат, баргыла деп биз центральный аппараттан райондорго кат жөнөтөбүз. Андан башка биздин сайтыбызга да чыгарабыз. Сайттан аркы баягы чоң акипресс болобу, 24 жол алар алып туруп дагы тарата беришет да. Андан башка биздин да налоговыйдын өзүбүздүн эмебиз бар. Facebook'ta баракча бар. А жерге де жазылат баарына тең. Ошол жерден кураторлор бар, кураторлор деле барып турган бир сире айтып, мына коюшуң керек деп атат. Бул жерден эми жаңылык болуп атат. Жаңылык нерседен коркуп атышат көбүч. Кандай болуп калат ба? Эскиче эле отура берели деп атышат да. Эми кодекс жөнүндө айта кетели. Кодекс жазылып атканда көп группалар түзүлгөн. Баары тең эле мындай коомдук талкуу болгон. Любой мындай айтканда нормативке жасалып атканда жана токтом жасалып атканда эле 30 күн ал илинет сайтта. Сайтта илинет. Өкмөттүн сайтында, Минэкономдун сайтында илинип турушат. Ал 30 күн талкуу жүрмөйүнчө, приложение түшмөйүнчө ал мындай дальше кетпейт да. Ошол эле кодекс боюнча талкуулар Минэкономдо абдан көп жүрүштү. Рабочий группалар көп өттү. Дети жайдан баштап эле аябай катуу жоң жумуштар болду бул жерде. Анан кийин ал жерден ар кайсы ассоциациялар келип атты, эмелер келип атты. Бүт жактан иштегендер иштешти аяктанчы. Маселе мындай болуп атат да, ошол азыр карай турган болсок, жогоруда ассоциацияларды атабыз, чоң ишкерлери азыр унча элек карапайым калк дүрбөлөнгөн чыгып атат. Ошол себептен мисалы жана түшүндүрмө иштериңиздер баардыгы бул бизде бир маселе бар. Өзгөчө ушул мамлекеттик органдарда баардыгы расмий. Мисалы салык менен иштеп көрбөгөн адам, же болбосо мыйзам чыгаруу менен, мыйзамдарды талдоо менен иштеп көрбөгөн адам ошол эле салык кызматынын бир барагы болобу, 20 барак түшүндүрмөсү болобу, аны түшүнө албайт. Анткени аны биз мындайча айтканда, орусча айтканда, манжа менен эле көргөзүп түшүндүргөнгө жеңил. Мисалы, карапайым калкка азыр сиз түшүндүргөндөй түшүндүрүү керек. Анан азыркы суроо мындай болуп атат да, азыр жогоруда болуп алдын ала коомчулукка жарыя болбой эле мына деп туруп жылжаңырат дегенде эле башталып кетти. Буну Россиянын же болбосо ошо Евразиядин нормаларына такап атат. Ошол эле даяр мыйзамды, ошол эле кошуна мамлекеттердин даяр мыйзамды эле көчүрүп туруп биздин мамлекетке кирип атат. Болгону ал жактагы реалий менен Кыргызстандагы реалий эки бөлөк. Эми бул мындай айтканда процесс учурунда конфликти пайда кылат. Ошол эле ишкерлер менен, коомчулук менен мамлекеттин ортосунда конфликти пайда кылат. Түшүнбөстүктөр пайда болот деп азыр ушул пикир айтылып атат. Же бизде караңыз эми, жаңы кодексте карасаңыз, НДС азыркы действующий кодексте 8 миллион, жаңы кодексте 30 миллионго чейин көтөрүп атат. 30 миллионго чейин НДС төлөө деп атат. Муну эч ким диктовать эткен жок. Муну бияктагылар ишкерлер менен сүйлөшүп ушундай керек экен деп туруп кодекс жасап атат. Аякта да ишкерлер бар, эксперттер бар, баары кошулуп жазган жерденчи. Анан баары тең эле ээстин нормасына дегенден мен алысмын анданчы. Анткени бизден бияктан карап ошо эксперттер иштейт, айтып атпайбызбы. Эми көп режим болуп кеткен да. Контракт болчу, контрактты жоюп атат, налоговый контракты. Кереги жок. Жанагындай айтып атам, бирдик салык, единый налог, анан общий режим менен экини калтырып, анан кийин эми азыр патентте калып атат, эми патенттин перечини деп атат. Баягы жеке самозанятый ошого калат деген негиз болуп атат да. Өзүн өзү баккандарга деп. Бирок ошол жерден да иштесе, контрольный касса аппарат колдонуп калса, алар деле ошонуп атат да. 8 миллионго чейин. Самозанятый деген жерден да белгилей турган нерсе, мисалы буга чейин мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жанында карап, жана 24 саат камкордукка муктаждарда карап отурган адамдар бар. Карап отурган адамдарга социалдык министрлиги акча төлөп келген. Булар жана сиз айткандай өзүн өзү камсыздаган адамдар болуп, өзүн өзү жумуш менен камсыздаган адамдар болуп патент алып келишкен. Эми азыр бүгүнкү күндө социалдык министрлиги патент албай тургула.
же болбосо белгисиз деп атыптыр да. Себеп дегенде жыл жаңырып кеткенде жаңы кодекс кире турган болсо, патент жокко чыгып кетсе, силердин акчаңар күйүп кетет. Бирок ошол эле маалда эгерде патент албай койсоңор, бирок ушул патент нормасы калып кала турган болсо, кийинки жылдын 1 айындагы төлөнгөн акча, төлөнө турган акча төлөнбөй калат экен. Бул жагы кандай болуп калат? Жок, бул жер мындай болуп атат да, патент деген эми ай менен ай эмес да. 15 декабрда алса, ал деген 15 январга чейин мөөнөтү бар да. Бул жерден айтып атабыз. Анан айтып атабыз, кабинет министров менен азыр перечин чечилет. Толук чечилген. Качан ошо киргизилет, эми мындай кодекс жөнүндө сүйлөп атабыз. Кодексти президент кол кое элек да. Бул мыйзам күчүнө кире элек. Президент кол койгондон кийин анан ошондо Ал жерде норма бар, баланчадан баштап иштеп баштасын. Ушундай баштайт. Бирок азыркы күндө уже мындай нормативкалар уже даярдалып атат. Эки жактан карап атат. Ошол жерден патент калат десе, мындай болуп атабыз да, патент калбай эле беркиндей алар дагы 8 миллионго чейин эмес чыкпайт. Аларды освобожден болот десе, аларга деле жакшы да. Патент алып, аны төлөбөй эле. Себеп дегенде жанагындай ККМ аппаратты алар да ойлоп атат, эми үйдө мен баламды карап жатсам, анан ушуга ККМ аппарат аламбы деген түшүнүк болуп келген. Жок, ККМди аш жерден карап туруп, мындай сиз айткандай, ага ККМ эмес, ошол жерден перечин освобожденныйга кошуп койсо болот. ККМ колдонбойт буларды. Бирок азырынча каралып эле кал. Эми мисалы айтып атасыз, ошо министрлик кабинети менен азыр мурункудагыдай эле патентти калтыруу каралып атат деп, эми аны качан чечилет жана ал жака сиздердин адистериңиздер өзүдөгү сунуштарын киргизип, бул категория калсын, бул категория чыксын деп азыр толук чечиле экен, сиздер өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздарды бере аласыздар да. Биздики эми тиякта группалар бар, бул боюнча караган, анан мындай соода сатык жака индивидуальная предпринимательская деятельность деп коет. Аяк жака мындай патент калбайт го деп менин оюм да жеке. Ал менин оюм, бирок бул жерден эми специалисттер карайт, демелер чечет. Минэконом карайт, бул жерде Минэконом баягы эми салык политиканы ошолор жүргүзөт да. Бир сөз менен айтканда, азыр 100% илгеркидей добровольный патент деп коюлчу, ыктыярдуу патент. Ыктыярдуу патент 100% жоюлуп кетет деген сөздөн алыс экенбиз азыр. Кайсы бир категорияда калат. Кодексте уже патент деген калган. Ыктыярдуу эмес, жөн эле патент да. Эми ошол патентти албай калдык. Бирок биздин оборот 8 миллионго чейин. Биз салыктан бошодук. Соцфонд кандай болуп калат? Ошол эле мисалы пенсияга соцфондко илгери жанагы патент алганда кайсы бир пайызы соцфондко кетип турганда, мен кийин картайганда ошонун эсебинен мен пенсия алмакмын. Эми патент албай калдым, 8 миллионго чейин оборотум жок, бирок мен соодам жүрүп атат, мен кийин картайганда каяктан алам пенсияны? Сиз соцфондду төлөйсүз. Ал өзүнчө. Bundan бошотулган жок. Бул сиз айткандай кийин пенсияңызга чөт деп жерденчи. Ошон үчүн ал соцфонд бошолгон жок. Бул салыктан эле бошолду. Демек, эгерде мен патент албасам дагы 8 миллионго чейин соода кылсам дагы өзүнчө барып соцфондтукун өзүнчө төлөнүп турат. Айынабы, жылынабы белгиленген сумманы анын өзүн төлөп турабыз. Эми дагы бир нерсе. Азыркы тапта мисалы коомчулук дүрбөлөңгө түшүп аткан маалда салык кызматы кандай аракеттерди көрүп атасыздар? Ошол абалды жеңилдештирүүгө, турукташтырууга жана азыр чыңалып жаткан түшүнүксүз абалдарды жеткирүүгө. Себеп дегенде чын-чынына келсек, бир тарап нааразы болуп атат, экинчи тарап унчукпай жатат. Жок, азыркы күндө сиз деле билесиз, көчөнү ошо татаандын ишкерлери менен дагы биздин төрага өзү барып да жолукту. Алар менен баягы түшүндүрүү иштерди дагы кылып атабыз. Бүгүн Дордой чыкты, билесиз, бүгүн экономика министри Данияр Амангелдиев барды, биздин төрага барды, салык кызматынын таможнянын төрагасы барды. Барып тең ошол жерден бир сыйра баягы түшүндүрүү иштерин да өздөрү барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп башташты да, мына деп. Баягы жөнөкөй рядовой сотрудник эмес, именно ведомствонун руководителдери барып туруп, баягы аракетин кылып атат. Мына момундай деп туруп, көргөзүп, айтып, түшүндүрүп, ушундай иш болуп атат деп. Жана баягы жерден каршы болгондор, ошо 8 миллиондон ашып кеткендер эле каршы болуп атат да, бул жерденчи. Товар оборотум ашып кетет деп. Бирок бүгүнкү күндө дагы айтып атпайсызбы? Ошо добровольный патентибиз 8 миллионго чейин эле бар. Эгерде ашып кетсе, бул патент менен иштебеш керек деген сөз да.
Эми мисалы ошол 8 миллиондон ашык соода кылган адамдар кирген чыккан акчанын баарын кошкондо 8 миллиондон ашып атат да. Негизинен карап көрө турган болсок, бул дүңүнөн соода кылгандар да. Тагыраагы чет мамлекеттен экспорт, импорт алып келип, бул жактан өзүнүн болжолдуу кирешесинин үстүнө кошуп сатып аткандар. Андан чекенедегилер сатып алат. Андан биз сатып алабыз. Эми алардын жанагы салык көбөйгөнү менен базарда багы кымбаттап кетпейби? Анткени алар салыкты көбүрөөк төлөгөндөн кийин өзүнүн дагы үстөгүн көбүрөөк кошо баштайт. Анан чекенеге чыккан соодага дагы кымбаттап кетет. Жеке менин оюм азыр. Сиз айтып аткандай, азыр мындай таза акш дегендер бар да. Жана айтып кетпедимби? Алар айтып атат, мына мен мынжадан сатып атам деп. Азыр ошо күндө эле сатылып атат да. Баарын төлөпчү. Ушул эле магазиндерди айталы, эми мындай чоң магазиндерди Народныйдан же Фрунзеден же Глобустан алып атасыз да. Баарын төлөп атат да алар. Төлөп келгендеги ошолордун баасы менен төлөбөгөндөрдүн баасы бирдей болуп атат. Бирок маселе ошондо, мисалы ири соода түйүндөрү жанагы кичинекей соода жайларындагы баага карап баа коюп атышат да. Мисалы мындайча айтканда конкуренцияга. Эми мисалы баардыгы бир баада болуп кете турган болсо, ошо ири дүкөндөр, мен айтайын дегеним, баардыгы көтөрүп албайбы? Мисалы ири дүкөндөр өзүнүн кирешесин эң жөнөкөй калемдап келгенде ушунун кирешеси 20% дейли. 20% киреше менен коюп сатайын десе, мына жакта күркөдөгү буну арзаныраак сатып атат. Демек 20% өзүнүн кирешесинен азайтып 10%га түшүрүп макул болуп атат дагы, тигинин баасы менен бирдей сатып атат. Баардыгы жанагындай болуп, патенттен өтүп, кирешеге байланыштуу төлөп баштаса, кичинекей күркөдөгүлөр дагы аны көтөргөнгө туура келет. Жок, бул жере мындай да, өзүңүз айткандай конкуренцияда. Кимдики арзаныраак сатса ошону өтөт деп атат да. Бирок бул жерден эми жанагындай теневой экономика деген бар да. Ошолорду чыгарып алалы деп атабыз да, көргөзүп. Ал көргөзбөй жүргөндөрдү тартып алабыз деп атабыз. Бул жерден ошол эле чоң ири соодалар, түйүндөр, булар баарын көргөзүп, маржасын көргөзүп, ошо менен сатып атышат да. Баасы ошондой. Эми аяктан да соода кылып атабыз. Базардан барып деле соода кылып атабыз. Бирок ошол жерден деле баягы алып аткан тигинин баасы деле ошо андан өйдө өспөйт да. Дегеним ошол ири соодалар кичинекей жана майда соодаларга түздөнүп баасын ылдыйлатып атабы азыркы тапта? Ылдыйлатканда ошол эле ири соодадан 2-3 ири болуп атат. Мындай айтып кетсекчи, ошо бирдей болгон магазиндер бар. Эми бул жерден конкуренцияда сиз айткандай, мен кичине түшүрүп коеюн дейт да. Бирок бул өзүнүн маржинальностунан ылдый кете албайт да. Баары бир өзү такыр болбосо өз баасы менен сатат да. Өз баасы менен сатат да. Келген баада мындай ак, таза эме менен келген, официально келген баасы менен. Дегеним ошол болуп атат да. Мисалы азыр айла жок болсо дагы кармалып турган баа шыр секирип кетип, карапайым калып кайра эле, мисалы мурда 10 сомго сатып алып жүргөн нанды 14 сомго сатып алып жүргөн нанды айла жок 20 сомго сатып алып жеп баштабайбызбы? Ошону менен баардык нерсе кымбаттап баштабайбы? Транспорт кызмат көрсөтүү деп коелу, жеке кызмат көрсөтүү. Бул жерден эми касса аппарат урган үчүн ал көтөрүлүп кетет дегенге мен алысмын. Бул жерден баягы тазаланып, сервис схемалар чыгып калышы ыктымал деп атабыз. Көмүскө экономика чыгып калат деп. Эми маселе мындай да, азыркы тапта карай турган болсок, ошо күйүүчү майдан баштап, үйдөгү отунду айта турган болсок, күнүмдүк жеп аткан тамак ашыбыз бүт кымбаттап турган учур. Азыр дүйнөлүк бир каатчылык да. Анан ушул шартта дүйнөлүк каатчылык болбосо да Кыргызстандагы шарт абал болуп турат. Ушул шартта кичине кое туруу оң беле? Балким көмүскө экономика болгон күндө дагы мамлекет калктын ушул мындайча айтканда азыраак болсо да жеңилдетүү максатында кийинкиге кичине калтырып турса болот беле? Балким азыр мыйзам кабыл алынган күндө дагы аны жанагы орусча отсрочка деп коет го, жылдыруу менен 22-жылдын 31-декабрынан деп, мисалы 23-жылдан баштап кичине болсо дагы элге жеңилирээк болот. Бул жерден сиз касса аппаратты койгондо айтып атасызбы? Жалпы кодексти киргизген. Эми кодексти эми депутаттар киргизип атат, алып атат. Эми ал жөнүндө мен эчтеке айта албайм. Касса аппарат жөнүндө айтып кетели. Бул боюнча сиз айткандай уже 2 жол жылган. Андан мүмкүн эмес азыр. Эми жок, мындай жылып аткан 20 жыл мурун билесиз, баягы ошо дордого эле касса аппарат коебуз дегенде баары тең баягы көтөрүш чыккан анда дагычы. Бирок
анда деген касса аппараттарды бирөө сатып пайда көрөм деген учур болчу. Өзү дүңүнөн алып келип алып, ар бир ошондой аппарат деп сатып. биз болсо азыр айтып атабыз да эми ошону соткаңа, телефонго көчүрүп ал деп атабыз, бекер деп атпайбызбы. Андан башка бүгүн дагы 2 банк уже алып келди. Мындай аппаратный баягы темир эмелерди, баягы эскиде болгон аппараттарды алып келишти. Алар болсо дагы бекер берилип атат. Кошумча дагы нерсе. Буга чейин мисалы жеке ишкерлер деп койгон ИП депчи. ИП ага чейин ЧП болуп келген. Анан эми ИПлардын алар дагы аппарат алыш керек болот. ИП иштеткен мисалы бирөөгө текст которуп берген ИПлар бар. Алар ИП ачпайын десе, ишкана менен макулдашууга керек болот дагы ИП ачып атышат. Алар буга чейин патент алып келген. Алар деле эми кассовый аппарат менен төлөш болуп. Сиз айткандай ошого ал кимге услуга кылып атат? Жеке жарангабы же ошо фирмагабы? Фирма бир жерден эметсе баягы жеке жаранга болсо акчасын алып атса, күнүнкү болсо эми сотовый телефонго барыбыз тең эле бөлөк нерсени бар эле скачивать этип ошол жерден деле берип койсо болот акчасынчы. Чекти болсо WhatsApp-ына ыртып койсо болот, мына сенден мынча алдым. Бул подтверждение да. Бир жерден сиз айткандай келишим болуп туруп, жарандын келишимде акча алдым дегенде подтверждение. Бир четинен жакшы нерсе болуп булчу. Эми дагы нерсе банктан эсеп ачуу үчүн. Мисалы мен баламдын билим алуусуна мен кийин мектепти бүткөндөн кийин жогорку окуу жайга тапшырганда кереги тиет деп мен азыр банкта атайын эсеп ачып коюп атам. Ай сайын барып 1 сомдон 5 сомдон ошого салып турушум керек. Же болбосо мен азыр ойлонуп көрсөм, жарым жылдан кийин мага акча керек экен. Мен чөнтөгүмдө үйдөн сактагандан корком дагы банкка барып эсеп ачып ошол жака салып коем. Эми ошол эсепти ачыш үчүн дагы салык кызматына барып тактама алып, ал жактан да күбөлөндүрүп, анан кийин барып ачыш керек деген маалымат бар. Бул жай кандай болот? Жок, эгерде сиз жеке өзүңүзгө десеңиз, жеке жарандар мурдагыдай эле барып, мурдагыдай иштер. Бир жерден сиз ишкерлик кылам десеңиз, анда налогыдан справка керек болуп калат да. Мынакей, ушу бизде регистрацияда турат. Бул ишкерлик менен иштейм десеңиз да. Жөнөкөй өзүңүздүн балаңызга счет ачып атсаңыз, салык кызматтан эч кереги жок. Жеке жарандар эч кандай маселеси жок. Маселе жок. Түшүнүктүү. Эми алдыда дагы суроолор боло турган болсо сиздерге кайрылып, дагы биздин көрөрмандардан, ошол биздин сайттын окурмандарынан суроо боло турган болсо сиздерге кайрылып, ал жактан дагы тереңирээк маалымат алып берсек болот. Буюрса сиздер менен байланышта бололу. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрөрмандары, азыркы этапта биз коомчулукта сөз болуп жаткан жаңы салык кодекси жана андагы тартиптер, жаңы эрежелер тууралуу сөз кылдык. Ал үчүн Кыргыз Республикасынын салык кызматынын атайын салык режимдерин контролдоо башкармалыгынын башчысы Мурат Жамакеев келди. Эми кийинки жолукканга чейин жакшы туруңуздар. Цензурасыз маек курган мен Эрмек Аттоокуров болдум.